Баарыңыздарга салам. Менин атым Гүлкайыр. Биз мигранттардын эл аралык күнүнө карата Инсан элек коомдук фонду жана мигранттардын кесиптик бирлиги менен биргеликте ааламды айланткан мигранттар аттуу маалымат кампаниясы башталды. Бул кампаниянын алкагында Инсан элек коомдук фондунун баракчасында Россия Федерациясында, Бириккен Араб Эмиратында, Европа өлкөлөрүндө эмгектенип жаткан мигранттар менен онлайн эфирлер жүрүп жатат. Жана биздин ар бир эфир мигранттардын жекече эмгек турмушун камтыйт. Жана кабыл алган коомчулуктагы кыйынчылыктарга карабай ийгиликке жетишкендиктерди чагылдырабыз. Бүгүнкү биздин эфирдин коногу Сарыбаева Айнура. Айнура көп жылдар бою Турция мамлекетинде эмгектенип келет. Саламатсызбы, Айнура? Саламатсызбы. Айнура, бүгүн биздин эфирде көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат айтып кетпейсизби? Мен классический хирург, доктор, врач болуп иштейм Турцияда. Ординатурамды бул жерден Анкара шаарында бүтүргөм. 6 жылдык ординатура, диссертация жактан менен кошо 6,5 жылда. Ошол азыр бул жерде эмгектенип жатам. Сиз Турция мамлекетине кантип барып калдыңыз? Турция мамлекетине окууну бүтүргөндөн кийин, жогорку окуу жайды бүтүргөндөн кийин, медициналык академияны өлкөлөр арасы программага неметип аяктан тандоо болду да, киши канча 500дөн ашык кишинин арасынан 50 киши жогору, андан аркы кимиси магистратура, кимиси докторантурага тапшыруу боюнча ошол экзаменге түрктөр өздөрү келип экзамен алып, анан ошол экзаменден өткөндөр андан ары жолдомо алып барып тил окушуп, андан кийинки ар кимдин өзүнүн шартына жараша, университет тапшырган университеттердин шарттарына жараша андан кийинки жолдонуулантышты. Мен дагы ошол сыяктуу Турцияга келип, ординатурага кирчү экзамендерди, тил жана медициналык экзамендерди өткөндөн кийин университетте ординатура баштап, анан ординатураны бүтүрдүм. Ординатура бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга кайттым. Негизи ординатура бүтүп жүргөндө эле кайтам Кыргызстанга жүргөм, оюн боюнча. Кыргызстанда 2 жыл эметкенден кийин эми абдан кичине бар системадагы айырмачылыктар, немелер ар түрдүү анын үстүнө жолдошум дагы докторантурага тапшырды Турциядан. Анан кайра Турцияга келип, бул жерде медикал парк сеть клиник бар, Турцияда, анан Европаларда болгон сагдар керек, Acıbadem медикал парк сыяктуу. Ошол больницанын бирөөсүндө иштеп жатам. Чоң рахмат. Могул жумушка орношуп атканда Турция мамлекетин кантип тандап калдыңыз? Ошол кайра окуган жагым, көнүп калдым деп кайра бардыңызбы же башка выбор болдубу? Негизи көнүп калган үчүн дагы, биякта окуп иштеп кетип, бул жактын системасын билгеним үчүн, анын үстүнө бюрократический суроолор, документальный немелер дагы бул жерге дал келгени үчүн. Анткени деген негизи медиктер кайсы өлкөдө болбосун, кайсы жакка барбасын, ар бир өлкөнүн өзүнүн шарттары бар да. Ал жерде врач болуп иштеп баштоо үчүн тил экзамендери, медициналык экзамендер жана башка сыяктуу болгондой, бул жакта мисалы адис болуп иштеген кезде башка жактан бүтүрүп келген адистикти кабыл алынбайт. Мен адистигим Турциядан бүтүргөнүм үчүн, документтерим баары, дипломдорум баары, сертификаттарым баары Турцияда болгондугу үчүн бул жерге иштегенге шарттарым бар болчу да, бул жерде иштеп баштай алганга. Анан иностранный врач негизи эле чет элдик жумушчу алып атканда, биякта закондор бар. Ар бир 30 жаранына бир чет элдик жаран кабыл ала алышат, иштеген жерлерчи. Андан кийин бул шарттар аткарылбаса алынбайт, анан иш берген киши аткарыш керек бүт бардыгын, документтерин
чогултуп тапшырып, иш министрлиги бар, аяка тапшырып, анан кийин немеге медиктердикин отдельно Минздрав, анан кийин ар кайсы немелик департамент здравоохранения аларга тапшырылат. Андан кийин ал жерлерден неме алынгандан кийин, разрешение алынгандан кийин страховкасы төлөйт иш берген киши. Ошондой немелер бар да. Ошондуктан эми врачтар болуп, например, Турцияга врач болуп, мага көп эле суроо менен кайрылышат, кантип келип иштесек болот, эмне кылсак болот депчи. Мисалы, бул жөнүндө айта кеткен болсок, бүгүнкү теманын бүгүнкү талкуунун темасы мигранттар болгон үчүн мындай суроолор көп болот. Ошонун алкагында айтайын десем, мен өзүмдөн деле сурагандар көп болот. Анан кенен маалыматты айтып берем кызыккандарга. Неме врач болгондор, тааныштар, достордон болот, тааныштардан болот, кесиптештерим кээде сурашат, Турцияга келип кантип иштесек болот депчи. Турциядан бүтүрбөгөн болсок, кандай студенттер жаштар сурайт, кантип келип бул жерден ординатура өтсөк болот деген болот суроолор. Бияка келип түз эле эч качан иштей алынбайт. Бул жерге келгенден кийин дипломду болуш керек. Диплом носификациясы үчүн биякта бүт жогорку окуу жайлардын баардыгын көзөмөлдөгөн министрлик. Ошондой чоң мекеме бар, бүт окуу жайлардын баарын көзөмөлдөгөн. Ошол жерге документтердин баарын тапшырасың, керектүү документтердин списоктору бар. Андан кийин банкага төлөнүп акчасы бар, ал документтерди караш үчүн андай. Ошолордун баарын эме тил, обязательно тил сертификаты болуш керек. Тилди билем деген сертификат А же айын аз дегенде Б деген немедеги уровеньдеги. Алардын баарын дипломдун, аттестаттын, школьный бүт баарын которулган жана юридический неме нотариус, юридический немелерден өткөн документтердин баарын ал жака тапшыргандан кийин аяктан чечим чыгат. Кабыл алуу документтер жарайт же жарабайт депчи. Анан же болбосо могулар жетишпейт деп, анан алардын баары толукталгандан кийин, бүт каралгандан кийин, эгерде болду жетиштешсе, алар деген экзамен назначить этишет, диплом носификация үчүн немеден өтөсүң, экзаменден өтөсүң. Ал экзаменден жетиштүү балл алып өтсөң, эгерде анда дипломуңду носификациялаган болосуң да. Дипломуңду носификациялаган сага иштөөгө неме бербейт. Шанс неме бербейт. Ал жөн эле дипломду неметкен болосуң, андан кийинки кадамга өткөн болосуң да. Дипломду носификациялагандан кийин мен так эле ординатурамды жасагам, мен адисмин, ошондой болом десең, ал адистигиң боюнча иштей албайсың. Бирок 6 жыл өткөн семейный врач сыяктуу болуп, эгерде сени кабыл алган жумуш берүүчү частный поликлиникалар сенин бүт баарын документтерин жасайм деп макул болгон, андайлар көбүнчөсү иностранный врачтарды алгылары келбейт, анткени иштери көп, акча көп кетирет, бияка документтерин чуркаш керек да. Көптөрү да биле да бербейт көп иштерчи, көп немелер. Андан кийин ошондой даяр иш алуучу бир чоң бир поликлиника же неме болсо, ошондой жерде частный, государственный иштей албайт. Государственный университетский больницаларда, поликлиникаларда чет өлкөлүктөр иштей албайт. Эгерде ошондой бир частный жеке менчиктүү поликлиника же неме алам десе, сени только эгерде ординатураны бияктан жасабасаң, Турцияда только немеде иштей аласың, семейный врач болуп иштей аласың. Анан ошол жумуштар немелер жасагандан кийин, андан кийинки бюрократический нерсе. А эгерде андан ары мен адистигимди жасайм, ординатурага өтөм десең, анда ошол носификациялангандан кийин определенный больницаларда сен өзүң акча төлөп неме өтөсүң. Жарым жылдык бир практика өтөсүң. Анан ал практика өткөндөн кийин аягына чейин чечесиң, кайсы бөлүмгө баргың келет, хирургия, терапия, гинекология, кайсы өзүң башында чечесиң да неметесиң, ойлоносуң, неме кыласың. Андан кийин ТУС деген биякта медициналык экзамени бар, жылда 2 жолу болот. Англис тил боюнча экзаменге киресиң. Англис тил боюнча экзаменге киргенден кийин анан жанагы медицинский экзаменге киресиң. Ага заранее акча төлөнүп, антындай кылып, анан ала немеге киргенден кийин бияка негизи ал экзаменге 3-курстан баштап эле медиктер даярданып башташат да. Сабактан кийин ошо курстарга барып, ординатурага жакшы балл алып менен өтүш үчүн. Анан эгерде ал немеден негизи булар жеңилдиктер киргиз болгон чет өлкөлүктөр үчүн. 50 баллды ачсаң, өткөн болосуң да, 50 балл негизи түрктөрдүн өздөрү үчүн абдан төмөн балл болуп саналат. Бирок ошону дагы көп абдан оор
эки этаптан турган экзамен болгон үчүн базовый данныйлар неме анан клиническая часть болгон үчүн бир эле немеде өтөт. Бирок ошол экзаменден өтүп жетиштүү балл алгандан кийин немеге жолдомо аласың да. Ординатурага өткөнгө жолдомо аласың. Анда уже бүт шарттары түзүлдү. Министерство здравоохранения жыл сайын ачык неме кылып турат. Страницасындачы кайсы университеттерде, кайсы бөлүмдөрдө иностранецтер үчүн квоталар бар. Анда ошолорду анан жазып чыгасың мога. Биринчисинде, например, өзүң кайсысын кааласаң биринчи очередке жазасың. Эгер биринчи очередке дагы башка бирөө жазып, анын баллы сеникинен бийигирээк болуп калса, ал киши өтүп кетет, сен экинчиге түшөсүң автоматически экинчи нерсеге, экинчи очередке. Ошентип анан каалаган бөлүмүңө өтүп, анан ординатураны баштайсың. Ординатура биякта минимально 4 жыл, анан менен 9 жыл арасында да мындай супер русский немен жазсаң, андан ары дагы кичине, андан кийин дагы экзамен берип дагы жасайсың. Мисалы, педиатр болуп, анан детский эндокринолог болсоң, же болбосо терапевт болуп, бирок эндокринолог болом десек, 4 жыл терапевттикин жасагандан кийин дагы 3 жыл эндокринологдукун жасайсың. Ошол нерселер бар. Эми бунун баарын өткөндөн кийин, мисалы дейли, сен ординатураны бүткөндөн кийин, сен менен иштешкиси келген немелер бар болсо, жеке чоң больницалар бар болсо, ошолор сенин атыңа бүт баарын документтерди тияка министерстволордун баарына неме кылып, сенин атыңа кайрылып, сен неме кылып, анан кийин баары даяр болгондон кийин иштеп баштайсың да. Например, мен неме баары неме кылгандан кийин контракт түзүлүп иштеп баштайсың. Ошондой болот. Анан медиктердин жолу ушундай. Берки мигранттар жөнүндө көбүнчөсүн биякта азыр Турцияда неме мигранттарыбыз абдан Россияда болуп эле сандар аябай көбөйүп кетти. Мен 2007 Турцияга. Ал кезде абдан эле аз эле болчу да, неме иштеген эжелерибиз, байкелерибиз да көбүнчөсүн окуган болчу. Көбүнчөсүн окуган, магистратурада жасагандар көп болчу, ошондой катмар көп болчу. Азыр болсо абдан көп иштеген эжелерибиз көп. Ар кайсы Кыргызстанда билесиңер, ар бирибиздин туугандарда, жана тааныштарда деле бар. Ар бир айылдан кеткендер бар Россияга, Турцияга. Ошондой биякта деле ошентип иштеп жүргөндөр көп. Анан иштегендердин көптөрү айтып жатпайм, азыр Кытай закондор бар да. Жеке же госпредприятияларда, гос структураларда эки түр работниктер бар. Госслужащийлер только немеле болот, жарандар эле иштей алат. Алар бир жолу немеге кирип алгандан кийин, толтур экзамендерден өтүп да, бир жолу мамлекеттик жумушка кирип алгандан кийин өмүр бою мамлекеттик жумушта болушат да. Иши жоюлуп кетсе дагы немесе да мамлекет аларды которуп башка иш берип, мындай гарантия менен жүрүшөт. Чет элдер болсо, алар болсо контракт боюнча. Например, министерствода деле определенный квоталар бар, контракт менен иштеген немелер бар, 1 жылдык. Андан кийин аны чөйүп коюш, узатышы мүмкүн, узатпашы мүмкүн. Эгерде ошондой немеге түшүп калса, адистиги боюнча, немеси боюнча өзүнүн көргөзүү тилдери, эгерде андай жумуштарга кире албагандар көптөрү эле немеде иштешет, үйлөрдө иштешет. Няня болуп, импирди карап, ошондой жумуштарда иштешет. Аны болсо негизи закон боюнча үй бүлө неме кылыш керек да. Тиги регистрацияларды деген визасына башкуруш эмесин таппай атам да, жакшы каршылыгынчы кыргызча сөздүн. Алардын атынан мындай кайрылыш керек да, аякачы кайрылуу керек. Министерстволорго бүт кагаздары менен, например, кайрылуусу керек болот. Министерстводагы анын визасын, трудовой визасын жасатыш керек, сигортасын, страховкасын төлөш керек, ай сайынчы страховкасын төлөш керек болот. Мунун баары ашыкча чыгым болуп атпайбы үй бүлө үчүнчү? Аны ошон үчүн жасатпайт, качак деп коет. Нелегально иштетишет да көптөрү. Бирок эгерде нелегально иштетилгенин билип калышса, негизи ал үй бүлөгө абдан көп штраф салынат мамлекеттен. Бирок ошого карабай деле кармалбайт деле, үйдө эле жүрө беришет, алар жашап антип. Көптөрү биздин мигранттарды көбүнчөсү нелегально эле иштетишет да. Жөн эле зарплата банковский счет боюнча колуна берип эле, зарплата берип эле, эч кандай виза жасатпай эле, эч кандай страховка төлөбөй эле. Анткени страховка азыр дагы закон чыккан да, жаңы билесизиңер, Эрдоган менен сүйлөшүлүп, страховка определенный жыл чыкса, Кыргызстандан дагы, Турциядан дагы караганда көп жыл иштесе, бияктан дагы пенсиясын ала алмак. Бирок ал укугун бияктагы мигранттар, анткени алар үчүн эч ким страховканы төлөбөйт, эч ким рабочий виза көбүнчөсү жасалбай эле иштешет да.
Анан кийин анын үстүнө көп бат жумуштар алмашып тургандар да болот. Келишпестиктер болуп калып, биринде тил иштен бул ишке өтүп ошондой болгондор болот. Анын үстүнө бир чети түрктөрдү деле түшүнсө болот. Үй бүлөнүч, анткени биз толтура страховка төлөйт, неме төлөйт, андан кийин 1 жылга немеге акча төлөйт да, напримерчи, ошо рабочий визасы. Анан, например, ал менен келишпестик болуп калса, характер боюнча же ар кандай неме нянькасы менен эметип калса, акчабыз баары бош немеге кетет, мындай мындай деп, анын баары убара деп көп кылбаң аракет кылышат да. Кылбай эле иштете беришет. Эменин баарын, закондун баарын соблюдать этпей эле, ошондо биздин мигранттардын укугу терселенип калат да. Көбүнчөсү өздөрү эле визасын неме болуп калбаш үчүн, штраф болбаш үчүн, төлөп калбаш үчүн же депорт болуп кетип калбаш үчүн кептери жылдар бою жашап жүрүп өшөт. 4-5 жыл байкуштар өлкөгө барбай, анан бир чыгып кетип иштеп алыпчы. Кээдилер болсо былтыркы убактан бери, жакынкы убактан бери ошол дагы бөгөт коюлуп атат. Ал жокко туристикалык виза деп жасатып алып, 1 жылдык туристический виза ачып алып, анан улам ал туристикалык визаны улам узатып жүрүшчү, акча төлөнөт дагы. Бир чети мамлекети деле бир топ акча ал визалардын немесинен бир топ акча түшүп аткан бюджетинечи. Бирок андайды дагы ушу туристический виза деп шылтап коюп, аябай көп мигранттар болуп кетти деген бөгөт коюу жолу менен дагы туристический визаны дагы бербей башташты да. Анан азыр кандай жагдай көптөрү рабочий визасы жасалбай эле, страховкасы төлөнбөй эле ушундай эле иштешет да. Айтыңызчы, Айнур эже, түрк эли өзү чет өлкөдөн келген мигранттарды кантип кабыл алышат? Негизи түрктөр абдан мындай жылуу неме калып болот да, негизи жакшы эле калп. Өзүңдү кандай алып жүргөнүңө немеге жараша баары негизи жашоодо айтып го. Негизи биз кендебиз, жакшы көрөбүз, күнөөлүү издеп, тиги күнөөлүү, бул жагдай күнөөлүү, бул киши күнөөлүү депчи. Негизи жашоодо сен өзүң кандай койсоң, ар бир киши өзүнүн жашоосун өзү курат. Бул характери болсун, бирөөлөр менен отношениясы болсун, өзүнүн укугун коргой билүү болсун, сүйлөшө билүү болсун, баардыгы неметет да, зависит этет. Мында көп факторлор бар. Анан деген анын үстүнө, конечно, социалдык статусу негизи эле чет өлкөлөрдө, анан немелерде билим немеси жогору болгон бааланган жерлерде билесиңер, социалдык статус абдан маанилүү роль ойнойт да, напримерчи, мисалы мен статусум такыр башка болгондугу үчүн, мисалы врач болгон үчүн, врач даже студент, медиккен билгенде эле такыр немеси өзгөрөт да, кишинин отношениясы такыр эле такыр башкача, абдан мындай неме статусу жогору болгон үчүн абдан сыйлап, аябай неметип турушат да. Мындай эметкенде кишиге, конечно, ар кандай кишилер болот. Укугун коргоп, тепсеп, таарындык болгон учурлар да болот. Түрктөрдө деле бул түрктөрдүн жамандыгынан эмес, жаман калп жок го, ар бир немеде жаман кишилер, жакшы кишилер ар кайсы жакта бар. Эми анан ар кайсы эки жактан кандай болот, отношениялар, кандай сүйлөшүүлөр болот дегендейчи. Негизинен мындай жылуу эле калп. Негизи алганда анан кыргыз түрктөрдү жакшы көрүшөт, биз бир тууганбыз дегендей депчи. Анан көп эле мигранттардын мисалы бар, турмуштары бар. Абдан үй бүлөсү менен абдан ынак болуп, бир туугандай болуп, жакшы болуп кеткен, аябай тил табышып кеткен, балдарын аябай чоңойткон, ошондой немелер деле бар, семьялар. Анан таппай таарынып, анан түрктөр абдан жаман болот, мен ушулар кордоду деген дагы мигранттарыбыз бар. Ар кандай да, эми ким кандай немеге алардын менин немен такыр башкача, официальный статус, жумуш, андай десем, больницадагы неме, анан тигиндей, ошон үчүн негизинен калп болуп, мындай жакшы эле да, эми немедегидей, мисалы эми русофобский нерселер жок, бирок көп эле көрүп, мынтип ичибизден ии деп нетип калабыз. Бирок ал жерде деле ошондой неме, Россияда мисалы биздикилерди көп үмүт коет, чурка деп коет, депчи. Биякта эң азынан көптөгөн уккан эмеспиз буга чейин, бирок мындай аябай деле кимсиң, кийсең, кыргызсың, кетиңден да деген болбойт да. Көбүнчөсүнө биз бир тууганбыз, биз да түркпүз деп турушат да. Анан
мындай нерселер шовинистический характер андай мындай көп жок, бирок андай нерсе эми бүт эле жерде мигранттар көбөйгөн жерде мне кажется убакыт менен болчу көрүнүштөр да. Россияда деле мисалы жүргүзүлгөн политикада албетте баары влиять этет, жүргүзүлгөн политика, медиадагы нерселер. Анын тышында бирок деген саны дагы биз дагы неме жакшы жашоо, неме издеп сандары да көбөйүп, Орто Азиядагы негизинде кыргыз эле эмес, Орто Азиядагы ар түрдүү неменин баары аларга бир эле немеде сезилет да, каяктан келгени көз карандысыз, баары эле бир кемсинткен. Негизи мындай көрүнүш мигрант өзүнүн жашоосунан көбүрөөк болуп баштаганда болчу табигый закон ченемдүү көрүнүш да. Неметип башташат, булар тигиндей мындай депчи. Мисалы антип биз орустарга таарынабыз, неметебиз, ичибиз ачышат мигранттарга, бирок өзүбүздө деле канча көрүнүштөр болот. Биз өзүбүз деле абдан дружелюбный народ эмеспиз. Индустар окуганы келип алар неме салым салып атышат да, билишет эчи. Толтура контракт төлөп, акча аз төлөшпөйт. Алар деле анан эгер ушулар шумный, анан сасык, анан тигиндей, анан көчөдөн өтүп барат, балдар сабап коюп, коноп коюп. Бизде деле мындай карасаң, мусафир дейсиң го, сен башка жерде мусафир болуп жүргөндө башка жакшыраак түшүнөсүң деп. Бизде жүргөн кишилерди да карайт, бийлик жүрүш керек да. Мисалы даже ошол карымкандардын арасында Россияга барып өзү иштеп, ошол күндү көргөн кишилер деле бар, балдар делечи. Токтотуп алып, анан бизде жүргөн байкуш чет элдиктерди тарынтып, тоноп антиткендер, же болбосо мынтип кемсинткендерчи. Негизи киши немесин ойлой жүрүш керек да. Адегенибизде эле ошондой калп жакта жүрөбүз дегендейчи. Ооба. Чоң рахмат. Айнура, айтып кетсеңиз өзүңүздүн оюңуз менен чет өлкөдө жашоонун оң жактары кайсылар? Чет өлкөдө жашоонун оң жактары кайсылар? Эми мен деген профессионалдык неме өзүмдүн кесибимде такыр эле деградация болуп неме болуп кетпей, өзүмдүн кесибимдеги шарттар менен иштей алуу немемдемин да. Анан үстүнө кандай десем, эч качан өзүңдүн өлкөңдө баардыгы төлөгөй теп келишип, баары сонун болуп турса, өзүңдүн өлкөңдө жашоодон эч качан башка эчтеке жетпейт. Бирок деген сен эгерде кандай десем, мен негизи бизде бул бир мен Американы ачпайм же бир жаңылык айтпайм да, баардыгы бытовой коррупция абдан көп, врачтардын зарплатасы кичинекей, анан байкуштар БНЖны колдон алат дегендейчи. Мен мындай көрүнүштөргө абдан каршы болгон үчүн эч качан пациенттерден албай, бирок деген жашоомду жакшы жашоомо жеткендей зарплата алып эле, муну баары эле каалайт да. Бирок мындай нерсеге жете элекпиз, жакшы жумушубуздагы да шарттар баары жакшы болуп, анан пациенттер менен да сый эле мамиледе болуп, эч кандай мындай кандай десем, алар дагы мени сатып алгандай мамиле кылып, кичинекей акча берип, анан тигиндей мен дагы акча алардан сурап, кандай бир албагандай болуп иштегиси келет, баардыгы эле врачтар, баардыгы немелер. Бирок бул мамилелер коррупциялык мамилелер. Мени эң өкүндүргөн, эң жакпаган көйгөйлөрдөн. Негизи кыйналбай, аны неметпей койсом деле жолдошум баардыгынын бирок мындай шарттары болбойт да. Мен акча албай, пациенттерден эчтеке кылбай деле өзүм келип кетип 4-5 миң алып коюп деле жашай берсем болот да. Бирок ошондо деле, даже ошого ыраазы болуп жашайм десем деле, мындай каалаган бүт иштерди да аткара албайм, баардык аспаптар жок, нерселер жок дегендейчи. Анан ошондуктан профессионалдык удовлетворениялык болбогондуктан, бул жерде иштегенде өзүңдүн адистигиңди там аткарып, окуган ушунча жыл берген немеңдин үзүрүн көрүп, ушунча жыл кетирген колдонуп билимдериңди, андан ары өнүктүрүп, ар кайсы конференцияларга барып, операцияларды күн сайын жасап дегендейчи. Мындай болгон үчүн неметип атам. Анан арты плюстар эмне десең, биздин нерсени дагы мен бул жөнүндө негизи абдан бир неме жаздым элем да, көйгөйлүүчү, абдан баарынын жүрөгүндө неме болду да, тааныш, баардыгы толтурат.
байкабай жыргап жашап жүрө берсек болот да. Сонун жашасак болот. Наоборот, биздин үй бүлөлөр сонун жашоого шартыбыз деле бар. Бирок деген бизде сонун жашасаң болот, качанкыга чейин. Сен таанышың же өзүң ооруп калып, биздин медицинага, биздин больницага түшүп калганга чейин. Анда жөн эле причинадан, жөн эле бирдемке жетишпегендиктен дагы немеге чейин алынат билесиңер эми. Анын баарын айтып отуруш узун. Жөн эле өлүп калышы мүмкүн да. Же болбосо бизде жашаш ушунчалык сонун, ушундай сонун, балаңды бирөө немеге мектептен сабап инвалид болуп калбаганга чейин. Же болбосо бизде сонун эле жашаш, көчөлөрдө эле үйүңө эле келатып эчтеке болбой эле. Неме көчөнүн анан даже өзүңүн подъездиңе келатканда, үйгө киреатканда деле коркунучта, тиги остановкадан немеге жеткенге чейин сени бирөө башыңа чаап кетет, же акчаң тоноп кетпегенге чейин жашоо сонун. Же болбосо биздин сотторго, адилетсиз сотторго түшүп калып, же болбосо неме дегенге чейин жашоо абдан сонун. Же болбосо сенин балаң армияга кетип калып, анан армиядан инвалид болуп келбесе, же дагы бирдемке болуп калбасын. Ушундай ушу системанын, мамлекеттеги системалардын жетишпегендиктеринен да баардыгычы. А так өлкөбүз сонун, өлкөбүз бай, уурдалган өлкө. Өлкөбүздө баардыгы бар, жаратылыш тукмуш. Өлкөбүздө структуралар иштебейт, закон иштебейт. Мунун баары аны байкабай, аны менен неме келишпесек, дал келишпесек, жыргап эле жашап жүрө беребиз. Той топурга барып, кафеге барып, достор менен жолугуп эчтекени эметпейчи. Бирок бул до поры до времени дегенде бир күнү ошол немелер менен, көйгөйлөр менен неметкенде, анан гана көрөбүз да, бизде сот немеси иштебейт экен. Бизде медицинабыз слабый турбайбы? Мен буну үчүн эми тияка кетишим керек. Башка немеге. Же болбосо бизде менин милициям коргобойт экен, неметпейт экен депчи. Же болбосо көчөлөрдөгү эчтеке немелер сакталып, жөн эле бир күнү ДТПдан неме болуп калышы мүмкүн. Баардык мен туура жүрсөм да туура жүрбөгөндөр толтура деген сыяктуу ушундай системанын немеси эмес да, несовершенствосунан көптөр эметет. Айтыңызчы, азыр сизге ушундай учур болду эле, атайын Кыргызстандан Турцияга барып дарыланып келели деп туруп, атайын Турцияга барса, анан жактан кыргыз врач тозуп калат. Ушундай учур болду эле, атайын Кыргызстандан Турцияга барып дарыланып келебиз деп Турцияга барышып, анан кыргыз врачын кезигип калып, анан таң калганычы. Ошондой учур болду эле сизде деген, Кыргызстандан атайын дарыланабыз деп туруп Турцияга кетишет. Бирок Турцияга барганда кыргыз жаранын, кыргыз врачын тозуп калып таң калышканы. Негизи жок, мында келип, случайно келип, андай мен көрүп неметип калгандар болду элек. Көбүнчөсүндө ар түрдүү менин өзүмдүн көйгөйлөр боюнча болсун, менин адестигимди илгенчи, адестигим боюнча болсун, адестигим боюнча болбосо деле неме нейрохирургический же ар кайсы немелер боюнча тааныштар, тааныштын тааныштары же болбосо ар кандай немелер чыккандар болот, заранее жазышат да. Уже билип анан кийин заранее жазып, телефонуңузду ушундан алдык элек, ушундай ошол жактагы немени сурайт элек деп, анан мен болушунча маалымат бергенге, анан каяка барарын, бар жерде келе алса биздин немеге келе алабы же кандай неме бергенге, жардам бергенге аракет кылам. Неме боюнча кайрылыш шартта, ар түрдүү суроолор боюнча. Менин адестигим жана анын тышындагы башка ден соолук боюнча, көйгөйлөр боюнча. Анан мындай, анын үстүнө мен Стамбул же Анкара сыяктуу шаардамын. Бизинде көбүнчөсүн неме келгенде ар түрдүү, Турция чоң шаар эмеспи? Анан биринин арасында учуш самолеттор көбүнчөсүнө келип эле Стамбулда же Анкарада калышат. Өтө эле Кыргызстандан келген туристтер, дарыланууга келген, башка чет өлкөдөн келген оорулуулар болсун, Кыргызстандан келгендер болсун, өтө эле көбүнчөсүн бул эки чоң шаарда кармалып калат, мындай калышат. Больницаларда чоңураак калгандагы ар бир учуп неметпейчи. Анан бул жакка негизи туристический, медицинский туризм боюнча келген. Азыр мен өзүм Трабзон шаарындамын. Биякта Грузия менен жакын болгонубуз үчүн Грузиядан абдан көп пациенттер келишет. Бул жерде абдан арабтар бул жакта абдан жакшы көрүшүп, бул жерде үйлөр алышып, арабтар көп келип кетип турушат. Мындай келип кетип турушат. Айтып кетиңизчи. Арабтар анан чет өлкөлүк кечиресиз.
Айтып кетсеңиз Айнур эже, ошондой эле ошол чет өлкөдө иштегендин терс жактары кандай? Терс. Терс жактары кандай? Эми терс жактары мен өзүм үчүн айтып атам да, эми немелер үчүн көйгөйлөрү көп эле болсо керек. Айтып атпадымбы, жана бизде абдан көп мигранттар. Мен биякта бул жерде үй бүлөм мененмин да, мага дагы жеңилирээк. Жакындарым, туугандарым да каалагандай келип кетип турушат, биз барабыз дегендейчи, отпускадачы. Ал жагынан кичине жерди сагынуу, туугандарды сагынууну жазып, бирок бардык мигранттарыбызда мындай мүмкүнчүлүктөр боло бербегендиги үчүн көптөрү үй бүлөлөрүн тыштап, балдарын тыштап келишет. Анан ошолорго болгон сагынуу, анан ар кандай десем, мындай бир официальный немеде иштеп атам да, структурада немеде регламент бар, немелер бар, анын үстүнө статус, анан укук мындай баары корголгон. Тигилердин мындай өзү обращаться этчү жерлери да жок, чет өлкөдө жүрүшсө көйгөйлөрү абдан эле көп болуш керек мигранттардын. Эме болуп, терс жактары эң эле башында үй бүлөсүнүн жерин сагынуу болсо керек. Анткени мен айтып себептер боюнча алар жанагынтип неме иштегени үчүн, нелегально иштегени үчүн, мыйзамсыз түрдө иштеп, рабочий виза көтөрүп жасатпаганы үчүн кээ бирлери жылдар бою барбайт да. Чыгып кетсек депорт басылып калат, бир апыл иштеп алып же дагы бирден жүрүшөт, маданият оор болуш керек. Могул мына 2020 жылдын башынан бери эле пандемия болуп, COVID-19 көбү кыйналышты. Анан ошол пандемия сиздин жумушуңузга кандайдыр бир таасирин тийгиздиби? Ооба, негизи пандемия баардык жактан таасирин тийгизди, албетте бүт дүйнөнү. Чисто профессиональный жактан болгондо, башында бардык пандемиянын башкы учурунда бардык врачтар неме болуп, пандемияда өзүнүн неме жеке больницалардагы пандемия больницалары болуп кабыл алганга ачылып, андан кийин бардыгы приемдордо туруп, негизи лечениясы менен, дарылоосу менен профильный врачтар эле заниматься этет, профильный врачтар. Инфекция, вирусология, анестезиология жана неме пульмонологдун тышында башка врачтар мындай эле прием общий нерселерди жасап жатышты, общий иштерди, сортировка, прием кылганды боюнча. Анан неме болду, бүт немелердин бардык сообществолор, ошолордун ичинде сообщество пластических тоже неме принимать этип решение, плановый операциялардын бардыгы токтотулду. Анткени өзүбүздүн ден соолугубуз жана неме коомдун ден соолугу үчүн ар кандай неме болбосун дегендей, плановый түрдөгү операциялардын бардыгы токтотулду. Көп операциялар жасалды. Албетте бул неме только неме экстренный болгон колдору кесилип, андай болуп, анан жаралар, онкологический больнойлор, анан врожденный немелер деле жасалып жатты. Белки плановый операциялардын баары болду. Бул бардыгынын таасирин тийгизди, экономикалык жактан дагы, врачтарга да таасирин тийгизди. Бирок мунун баары албетте коопсуздук үчүн жасалып жатты. Айтыңызчы Айнур эже, сиз өзүңүздүн иштеп жаткан шаарыңызда ошондой эле кыргыз мигранттарын көп жолуктурасызбы? Же анда санда эле жолуктуруп каласызбы? Жок, мен бияка келгенде абдан мени сүйүнтүшүп, мен бияка иштеп баштаганымды угушуп, ушундай медикалык паркта врач иштеп баштаганын көрүшүп, баннерлерден көрүшүп, немелерден көрүп, анан больницанын баннерлеринен көрүшүп, анан атайын чогулуп алышып, биякта жашаган эжелерибиз көп жылдан бери, 30 жылдан бери жашаган эжелер бар экен, бул жерде үй бүлөлөрү бар, биякта өздөрү мугалим болуп иштешкен, англис сабак берип, бул жерде бүтүргөн эң биринчи курсага келип окуган студенттерден экен да. Анан ошол
боюнча ушул жерде ушундай турмуш куруп калып калган эжелер анан бияктагы студенттерди да чогултуп алышып, кыргыздар атайын келип гүл көтөрүп алып келишкен магачы, таанышалы деп келишип, анан ылдый жакта аябай чер жазып, отуруп баары карашып кыргыздар чогулуп алышыптыр деп больницанын кафетериясында отуруп атайын таанышканы келишиптир, ошол абдан ыраазы болдум. Анан негизи бар экен биякта Кара деңиз техникчи университеттер бар да. Бул жердеги университетте окуган. Анан бул жерде дагы бир менин кесиптешим да бар. Трабзон университетинде радиологиядан ординатура жасап аткан доктор врачыбыз да бар. Анан эжелер жанагы айткан ошондой бар. Бир немеси менен, бөлүгү менен ушу келишип тааныштым. Кээ бирлерин көрө электирминдир, эми акырындан көрүшүп таанышабыз го, ошол. Значит, сиздин айтыңыз боюнча ошол Турциядагы мигранттар алар биримдүү болуп туруп, бир уюм же топ болуп дайыма кезигишип турушат, бири-бирин жардамдашып дегендей. Ооба, негизи мындай биримдүүлүк дайыма эле бар. Азыр өзгөчө немеде болчу да, чоң шаарларда, мурда мен жаңы окуп келген жылдары мен айтпадым эле, анда практически иштеп келген эжелер жок болчу да, жаңы эле студенттер. Ушундай болчу, анан атайын студенттер коому, анан Кыргызстан деген немелердин коому бар болчу, ошол жакта эле өзүбүз эле эметип, ар түрдүү пикниктерди кылып, анан выходной чогуу эс алып, чогуу курман айтарын өткөзүп, оюн мелдештерди өткөзүп, ушундай кылып чогулуп турчубуз. Кийин эжелер да чогулуп баштаганда алар да кошо жолугуп, ушундай неме болуп баштады. Азыр деле уланып жатат болуш керек, көп билбейм, бирок анын үстүнө азыр кийин дагы мигранттар да көбөйүп, араларынан неме мындай игиликтүүлөр да чыгып, кафе ачып, кыргыз кафеси ачып, кыргыз немелер ачып, бизнес торговый компанияларын ачып, ошентип калышты. Алар кафелерде да эжелер чыгып антип калышты, анткени алар мигранттардын бир эле выходной күндөрү болот да. Суббота ошол күндөрү чыгып, ошондо келип чогулушуп, отуруп сүйлөшүп, ошентип калышты азырчы. Анан ошентип турушат. Могул сиздин оюңуз боюнча миграцияга жаңы келген мигрантка кандайдыр бир үч эреже барбы? Сиз айта турган, сиз кеңеш бере турган үч эреже? Кандайдыр бир үч эреже барбы? Эми укуктук, юридический жагынан, неме жагынан баарын караганда негизи деген немелер дагы көп болуп атат деп да угуп калабыз. Тилекке каршы ар кандай кээде даже саны көбөйүп баштаган сайын немелер да чыгып баштайт го, эми ар кандай болот, даже кыргыздардын арасынан деле бири-бирин алдап кеткендер чыгып калат депчи. Жасап беребиз, анан тиндей кылабыз, жумуш орноштурабыз деп, анан орноштурбай чыгып кетти деп элечи, даже түрктөр эмес, кыргыздар өздөрү эле өздөрүн уруштуп кетти деген окуяларды да кайгырып калабыз, ошондойлор бар. Эми албетте негизи бир аз мурун жаңы эле немеден сөз кылбадыкпы, достук, биримдүүлүк. Ошонун жанында тилекке каршы кээде ушундай көрүнүштөр да болуп калат анын жанында, достук неменин жанында. Эми негизи эле сак болуп, анан жанакындай укуктарын коргой билүү үчүн негизи бүт документтерди төпкелип туура болуп иштегени жакшы да. Бирок аны тилекке каршы турмуш өзүнүкүн диктовать этет да. Немеден турбу, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, баары сен ойлогондой боло бербейт. Турмуштун да өзүнүн диктовать эткен нерселери болуп, анан айла жок ушинтип калып атышат. Бирок болушунча жолдорун издеп, биринчи келерден мурун баардыгын изилдеп алып, бияктан тааныш, ар кимден сурап алып, бирөөнүн кепилдигин алып алып келишсе, тааныш билишинен эме кылып алып келсе, дагы гарантиялуу дагы жакшы болот го деп ойлойм да. Анткени көп болот, абдан көп. Эчтеке эч качан да өмүр бою бир жака жаш боюнча эч жака неме чыгып көрө элек келип алып, мындай отого эле түшүп калат да, мындай эле анан түшүп калып, эмне кылаарын билбей болуп, башында оор убактарды өткөзөт. Ошолорду азайтуу үчүн, андай рисктер аз болуш үчүн, эгерде келем деген ойлору бар болсо, эгерде ушундай немелер кылса, баардыгын сураштырып, баардыгын изилдеп, окуп, ар кайсы группаларга жазылып, суроолорун берип, анан неметкендери, изилдеп тиркелгендери туура болот. Чоң рахмат. Айнур эжем, биздин сиздин убакыт ченемдүү болгон үчүн биз бүгүнкү видео эфирди аяктайлы.
Сиз бүгүн бизге келип катышып өзүңүздүн историяңызды айтып бергениңизге чоң рахмат. Абдан ыраазыбыз. Сизге жумушуңузга буюрса ийгилик каалайбыз. Көптөгөн ийгиликтерге жеткиле. Үй бүлөңүз менен аман болуңуздар. Жана сизге акыркы сөздү берсем. Толкунданып эмне деген алыш керек экен да. Эми мен да кааларым, мен бир эле тилегим бар да. Жүрөгүмдө өйгөн бир эле чоң суроо бар. Бул өлкөмдүн бакубат жашоосу, өнүгүүсү. Сен алдын кайгыра бергенде эмне чыкмак элетиң мындай деп жолдошум да көп урушат. Бирок баардыгы анткени жашоомдо баары тегиз болуп турса дагы, жеке жашоомдо, профессионалдык жашоомдо баары сонун болуп, баары неме болуп турса дагы көңүлүм мындай дайыма жүрөк, көңүлүм тынч болбой ооруп тура берет да. Анткени кабарларды уксаң эле баардыгы неме тынч эмес чыгып, каалагандай бир негиздеги жол менен, курс менен кетпей барып жатканыбыз, көп ар түрдүү нерселер болуп жаткандыгы абдан өкүндүрөт. Анан эми бул бир этап деп соротобуз өзүбүз, бул бир тарыхый бир этап. Тилегенибиз эле ушунун баарын, кыйынчылыктардын баарын канчалык өтсөк да бир күнү жакшы бир өнүккөн, жакшы бийликти тандап алып, анткени тандоо элибиздин колунда да, дайыма тандоо негизи абдан жоопкерчиликтүү нерсе жана биздин өзүбүздүн нерсебиз. Сатылбай эле, эч ким сатылбай эч ким нетпесе, биз эч башка өлкөдө жашамакпыз да. Негизичи элдер ар бир жаран жоопкерчиликтүү карап, эчтекени ойлонбой, чындап неме кылып, сатылбай туруп, немеге күнүмдүк нерсеге алданбай, жакшы тандоо кылганда, анткени миллиондогон калктын жашоосун бир жүздөгөн эле саясатчы чечет да. Бүт азыркы мен айтып өткөн көйгөйлөрдү, структуралардын баарын түздөчү саясатчылар да. Биз канча айта берсек дагы, булардын баарын түздөчү, оңдоочу, кылчу, немеге салчу, биз анын полномочиябыз немебиз болбогондон кийин эч качан сүйлөй берсек дагы болбойт да. Анын баарын кылчу, аткарчу нерсе бийлик. Ана бийликти тандап алуу элдин колунда да. Ошол тандоого абдан неме кайдыгер карабай, абдан жоопкерчиликтүү неме деп, эми бул жолу бир кандай десем, кайра канча жаңылуулардан өттүк да. Ушунча жаңылуудан өтсөк дагы бир күнү ишенем, ойгонуп, көзүбүздү ачып, туура бир бийликти тандап алып, туура жолго түшүп, андан кийин күчтүү, чындыгында эгемендиктүү, көз карандысыз, билимдүү, эң башында бүт прогресстин башында билим турат. Билимге эң маани берген билимдүү, күчтүү өлкөгө бир күнү айланарбыз деп тилек кылам, абдан каалайм. Ошол каалоом ошол. Буюрса сизге чоң рахмат Айнур эже, дагы бир жолу. Мен эскерте кетейин, ошол бүгүнкү биздин видео эфир ааламды айланткан мигранттар маалымат кампаниясынын алкагында өтүп жатат. Биз ошондой эле мигранттардын биздин Кыргызстандын экономикасына кылган салымына ыраазычылык билдиргибиз келип, атайын Facebook баракчасында аватарканы, Facebook рамка даярдаганбыз. Ошону колдонуп, буюрса ушул чыккан эфирдин описаниясын жазылат. Ошону колдонуп, баарыбыз ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат сизге Айнур эже. Ийгилик сизге. Нерсеге кошуп кетейин дегем да. Азыр сен айтып калсаң, ааламды айланткан мигрант, дагы бизде жакшы бир сөз бар эмеспи? Ааламга жол айылдан башталат деп, ааламды айланткан мигрант деп жакшы неме таап алып турсуңар. Уран жакшы нерсе. Анткени бизде азыр Кыргызстан практически баардыгы эле мигрант болуп жүрөт. Кайсы жерге барбасаң кыргыз бар. Дүйнөнүн бүт жагында кыргыздар бар. Баардык жерде мигрант болуп жүрөт. Анан мага айтып калгандар да бар да, кечке эле Кыргызстанды эле айтып бересиң, анан тигиндей мындай Кыргызстан тигиндей, сен Кыргызстанда эмессиң, даже өзүң качып кетип калгансың Кыргызстандан депчи. Анан мен эметип атасың. Мен келет да, керек болсо мен Кыргызстанда эмес, Кыргызстандын баардыгы Кыргызстанда эмес. Кыргызстандын жарымынан көбү Кыргызстанда эмес азырчы. Керек болсо, даже андан керек болсо мен балким ким билет турмуш кандай болуп калат, балким даже Кыргызстанга келбейм дагы, балким балдарым да Кыргызстанда жашабай калышы мүмкүн. Бирок бул деген неме деп означать этпейт, сен Кыргызстанда болбой калсаң эле өлкөңө күйбөйсүң, өлкөңдүн болушун, өнүгүүсүн каалабайсың деген немеге келбейт. Бүт ар бир мигрант, ар бир жүргөн неме болсун, бакубат өмүрдө жашап аткан болсун, кыйналып тыйынын таап аткан болсун, ар бир мигрант өлкөсүнүн өнүгүүсүн, күчтүү болушун каалайт. Анткени деген
биз эми өлкөсүн жоготуп алган уйгур, курд сыяктуу калктардай болуп калгыбыз келбейт. Даже ал жерде балдары жашабаса да тарыхый күчтүү, өнүккөн өлкөсү, тарыхый өлкөбүздүн болушун каалайбыз. Ошон үчүн күрөшөбүз. Биздин тышта чет өлкөдө жүргөнүбүз өлкөбүздү сүйбөй койгонубуз же өлкөбүз үчүн күйбөй койгонубуздан эмес, жана канчалык жүрүп жашап дагы биз дагы анан бизден аркылуу балдарыбыз дагы өлкөсүн сүйүп, өмүр бою өлкөсү үчүн күйөт. Туура айтасыз. Кошулабыз. Чоң рахмат.